Mumtahana сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча мааниси сыналуучу аял дегенди билдирет. Бул сүрө Мединада түшүрүлгөн 13 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Эй ыймандуулар, менин душманымды да, өзүңөрдүн душманыңарды да дос кылып албагыла. Силер аларга сүйкүмдүүрөөк мамиле жасап жатасыңар, алар болсо силерге келген акыйкатка ишенбей жатышат. Алар пайгамбар менен силердин эгеңер болгон Аллахка ишенип жатканыңар үчүн мекениңерден чыгарышууда. Силер менин жолумда күрөшүү үчүн жана менин ыраазылыгымды табуу үчүн чыкканыңарда, менин душмандарымды жашыруум болсо да сүйбөгүлө. Мен силердин жашыруун кылганыңарды да, жарыя кылганыңарды дагы жакшы билүүчүмүн. Силердин араңардан ким бул ишти жасаса, анда анын түз жолдон адашканы анык. Эгер алар силерди жеңип алса, анда алар силерге душман болушат. Силерге жамандык менен колдорун жана тилдерин суна башташат. Жаманда ушактап, шылдыңдап башташат деген мааниде айтылууда. Алар силердин да капыр болууңарды каалашат. Силердин туугандарыңар да, балдарыңар да кыямат күнүндө силерге жардам кыла алышпайт. Ал силердин араңарды ажыратып бөлүп коет. Аллах силердин эмне кылганыңарды көрүп турат. Чындыгында Ибрахим пайгамбарда жана аны менен бирге болгондордо силер үчүн жакшы өрнөк бар. Алар элине биз силерден жана Аллахты коюп таштап сыйынып жаткан нерсеңерден, сөлөкөттөргө колдон жасап алып Кудай деп аташкан нерселеринен деген мааниде алардан алыспыз, биз силерди таандык, жалгыз Аллахка ишенгениңерге чейин түбөлүк душмандык, жек көрүү биз менен силердин ортоңордо анык сакталат дешти. Ибрахим атасына: мен сен үчүн Аллахтан кечирим сураймын, бирок Аллахтан келчү бир нерсени сен үчүн кайтарууга бийлигим жок дегени үлгү эмеспи? Андан соң алар Ибрахимдин жакындары мынтип сыйынышты: биз сага гана тобокел кылабыз, сага гана кайттык, кулдук жана бир гана сага гана кайтуубуз бар. Биз капырлардын жолуна түшүп, бизди адашуучу, азгырылуучу кылбагын жана биздин күнөөлөрдү кечир. Албетте сен улуу даанышмансың. Аллахка жана акырет күнүнө ишенгендер үчүн мында жогоруда баяндалган Ибрахим жана анын жакындары жөнүндө баянда деген мааниде мыкты үлгү бар. Ал эми ким баш тартса, анда албетте Аллах абдан бай жана мактоого татыктуу. Балким Аллах силердин ортоңор менен каршы болуп жаткандардын ортосунда достук орнотор. Аллах кудуреттүү, Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Аллах диниңерге силер менен согушпагандарга жана мекениңерден кууп чыкпагандарга жакшылык кылууңарга жана аларга адилеттүү болууңарга тыюу салбайт. Ислам тынчтык, амандык жана сүйүүнүн дини деген мааниде. Акыйкатта Аллах адилеттүүлөрдү сүйөт. Аллах силердин диниңерге каршы силер менен согушкандар жана силерди үй жайыңардан кууп чыккандар жана да силерди кууп чыгууда бири-бирине жардам бергендер менен достошууга тыюу салат. Ким алар менен достошсо, анда алар Аллахтын алдында адашкандардан болот. Эй ыймандуулар, силерге момун аялдар келген кезде, Меккеден качып чыккан момун аялдар келген кезде деген мааниде аларды текшерип көргүлө. Алардын ишенич ыйманын Аллах жакшы билет. Эгер силер алардын момун экенин билсеңер, капырларды көздөй жөнөтпөгүлө. Меккедеги сөлөкөттөргө табынуучуларга жөнөтпөгүлө деген маани. Анткени капырлар үчүн алар адал болбойт. Капыр да тигил аялдарга адал эмес.
никеленүүгө болбойт деген маанide. Бирок аларга бергиле. Алардын Меккеде калган күйөөлөрү берген нерселерин, калыңдарын кайтарып бергиле деген мааниде. Тигилерге акыларын берип үйлөнсөңөр да күнөөсү жок. Түшүндүрмө: тигилерге акыларын, калыңдарын, капырлар мусулман аялга үйлөнүүгө укугу жок деген мааниде айтылууда. Капыр аялдарды өзүңөрдө кармап отура бербегиле. Эгер силердин аялдарыңар капыр болуп, башка бир капырга никеден өтүүнү кааласа деген мааниде. Жана бергениңерди кайра өзүңөргө кайтарып берүүсүн талап кылгыла. Ошондой эле алар да, капырлар да, тигилерден кеткен аялдары үчүн бергендерин талап кылса болот. Бул Аллахтын силердин араңарда жүргүзө турган өкүмү. Аллах билүүчү, даанышман. Эгер силердин аялдарыңардан кимдир бирөөсү капырларга өтүп кетсе, силер алардан, капырлардан өч алсаңар жана олжого ээ болсоңор деген мааниде, анда аялдары таштап кеткендерге, аялы исламды кабылдап, капыр күйөөсүнөн мусулмандар тарапка кетип калгандарга деген мааниде, алар ошол аялдарына канча төлөшкөн болсо, ошончо кайтарып бергиле. Өзүңөр ыйман келтирген Аллахтан корккула. Эй пайгамбар, эгерде сага момун аялдар келишип, Аллахка бөлөк бирөөнү шерик кылбоого, уурулук кылбоого, аягы суюктук, бузукулук кылбоого, өз балдарын өлтүрбөөгө, өз кол буттарыбыздын алдында болду деп жалган жаланы айтышпоого, төрөлгөн баласы башкадан болсо күйөөмдүкү деп жала жаппасын деген мааниде. Жана жакшылык иштерде сага каршы болбоого убада ант беришсе, анда алардын антын кабыл ал. Алар үчүн Аллахтан кечирим сура. Албетте Аллах кечиримдүү, боорукер. Эй момундар, Аллахтын каарына калган элдер менен дос болбогула. Капырлар мүрдөлөрдөгү өлүктөрдөн үмүт үзгөн сымал, алар да акыреттен үмүттөрүн чындап үзүшкөн.